Атанын аманаты. Аңгеме. Түнкү саат 4 чамасы эле. Терезеден шыңгырап телефондун үнү чыкты. Эч ким туйган жок. Бир гана 6 класста окуган Мурас укту. Себеби ушул түнү уктай албай, чабалактап ойго жаткан эле. Атасы жаңы эле айылдан алып келген. Табияттын сырыбы же ички сезими туйдубу, айтор ойго эле. Бул үндү укканда көзү огуш бетер умачтай ачылды. Кайра чалуу болду. Бир кезде атасы Залкар уйкулуу көз менен "Алло" деди. Муңайыңкы үнү менен ыйламсырап, айылдык жакын тууган агасынын коңур үнү чыкты. "Залкар, айылга кел, атаңдан айрылып калдык" деди. Уккан кулагына ишене албай "Я" деп кайра сурады. "Залкар, кайрат кыл. Белиңди бек бу" деди. Жер астын үстүн боло түштү. Көзү караңгылап, кулагы чуулдап кетти. Телефонду коюп, муңайым отуруп калды. Наркы бөлмөдө жаткан баласы Мурас бир нерсени шекип келип, "Ата, не болду?" деди. Мурасты кучактап, өксүп ыйлап алып, "Чоң атаңдан айрылып калыптырбыз" дегенде Мурас өкүрүп бакырып, катуу ыйлады. Уйкуда жаткан апасы Маржан туруп келип, "Эмне болду силерге? Тынч элеби?" дегенде Залкар "Атамдан айрылдык" деди. Араң турган колуктосу бетин баса калды. "Ата кебай, ата, бизди таштап кеттиңизби?" деп өкүрүп ыйлай берди. Залкар араң соорутtu алдап атып. Анткени Маржандын атасы менен Залкардын атасы кыйышпас акыреттик дос эле. Достугубуз түбөлүк болсун деп, бала кезинен эле бири-бирине куда болуп шерттешип койгон. Кийин келини жакшы чыгып, атасынын көңүлү ток болуп калды. Менин тукумумду улаачу келиним оюмдагыдай болду деп кубанып калчу. Такай ата келип турат. Нан бышырса биринчи ооз тийгизет, бозо жарма жасаса бат ачыйт. Жакшы билүү болду. Мындан жакшы балдар төрөлөт деп калчу. Азыр да боюнда бар. Ай күнүнө жетип калган кез болчу. Аттиң өмүр. Чоң атасы кандай жакшы кишиле. Эң чукул небереси Мурасты 1 жашынан багып, энеси экөөлөп атып чоңойтподу эле. Себеби атасы менен апасы без иштейли деп таштап кеткен. Байкуш абышка менен кемпир эби сыны кетип калса да канчадан бери жаш бала кармай элегиле. Араң зорго чоңойтподу эле. Алгач тамтаңдап басканычы чиркен. Тилинин таттуулугун айтпа. Тимеле жан жыргатат. Кубанганынан биздин үйдөн булбулу деп койчу. Алгач жерде чоң 5 кашка атка өңөрүп алып, тала аралап келген иче. Чоң ата үчүн ушундан өткөн бакыт барбы? Таланын кооздугу, атты айланып чабалыкай кайкы учса, сагызган теги кырда шакылдап турду. Жылкы чычымчык безеленип учуп жүрдү. Сууда балык эркин чаба курат. Көгүм талаш чөлмөктөрдө бакалардын чардаганы, ойлардын мөрөгөнү, тимеле айылдын симфония оркестрин айланып кетчү. Мына ушул күндөн баштап Мурас айылдын табияты менен таанышты. Мурас деп чоң атасы бекеринен койгон эмес эле. Себеби жалгыз бала эле өзү дагы. Бир байкеси каза болуп калган бала кезинен. Уктаса түшүнөн кетчү эмес. Кийин небересине атын койгондо көксөсү тынган. Чоң атасы бала күнүнөн тарта не деген гана кыйынчылыктарды көргөн жок. Жетимдик жонунан кайыш тилип атса эмне кылат? Курсак ачка, кийим жыртык, мезгил кыш, борон уулойт, таң алдындагы ызгар тимеле сөөктөн өтөт. 1941-жылы согуш башталып, атасын согушка деп алып кеткен. Апасы өмүр менен кош айтышкан. Кыйынчылык күндөрдө 2 чүрпө жетим калган. Атасы бар кезде тимеле күлкүлөрү чыгып, курсагы ток, кийими бүтүн болчу. Кумайык деген итине нан, эт берип, дос болуп алган. 2 баланы көргөндө Кумайык кубанып, куйругун 2 жака шыйпаңдатып жата калчу. Анткени үйдөгү майлуу тамактарды уурдап алып чыгып беришчү да. Балдар канча жолу ит талашка алып барды. Айыл боюнча эч кимдин ити даялчу эмес. Кумайыкты атасы тоодо мергенчилеп жүргөн кезинде шуш туйган кырчанын коңулунан таап алган эле. Жаңыдан чоң аркарды кароолго алып, мылтыгын сунала сунуп, мына машасын басайын деп аткан кезинде күчүктүн үнү чыгып калат. Таң калат. Кулагыма угулчу угулуп атабы, бул жакта кайдагы күчүк, карышкыр, мынчалык бийик аскага туубайт эле деп
дымын ичине чыгарбай туруп калат. Сыдырым жел жүрүп аткан эле кайрадан күчүктүн үнү чыгат. Акылдан азат, Кайберендин каргышына калганмынбы деп таң калат. Азыр атам деген аркарды унутуп да коет. Оюн бүтүндөй күчүктүн үнү эле болот. Аскаларга жабышып, тырмышып, үн чыккан жака бет алат. Бурчук сыймалак жаламазоо эле араң деп атып жетет да көргөн көзүнө ишене албайт. Чын эле күчүк сыяктуу эки кичине канаты бар бир жандык таштын коңулуна кыпчылып калыптыр. Аяр сылап көрөт. Канаттары дагы бир керемет экен. Келмеси оозуна келип, оң колу менен алат да башынан ылдый сылап отуруп таң калат. Кулактарындагы көпкө кармалап таңыркап, түркүн ойго кептелип турган кезде бир окуя оюна тык эте эске түшөт. Балалык кезе, сакалы киндикке чейин келген касиеттүү карылар Норуз майрамы болуш керек эле. Тегерине отуруп алып кымызды койдуруп коюп, санжыра, жөө-жумо, куламыш, каада салт, үрүп адат, манас, ааламдын сырларын сүйлөшүп отурушту. Балдардын баары уктаган эле. Бир гана ушул бала уктабай, эки карагат көзүн бир ирмеп дагы койбой, жомок уккансып отурган болчу. Атасынын тизесине чыканактап жатып алып, апалар сүмөлөк кайнатып, жытытым эле таза абада каңыл жарды жарып, мурунду өрдөп турду. Асманда ачык ай сүттөй аппак, жымыңдаган жылдыздар боз үйдүн түндүгүнөн нурун чачат. Чолпон жылдыз, Саманчынын жолу деген жылдыздар тем башкача карайт. Үйкүнүн үнү анда-санда гана чыга калып жатты. Нары жакта сайдын суусу шаркырап, бир керемет агып турса, бир жакта апалар алмак салмак ырдаса, чирикен, жайлоонун көркүнө чыгып бир укмуш. Убакыт түндөн бир далай болгон кез ошондо. Төр жакта отурган аксакалдуу ата кеп учугун чыгарып, мындай деди: «Куш төрөсү буудайык, ит төрөсү кумайык». Дегенде бер жакта отурган жаш жигит: «Ата, куш төрөсү буудайык экенин билем. Ал эми ит төрөсү кумайык кандай чечмеленет?» Дегенде аксакал карыя кымыздан сыпа ууртап: балам, бийик асказоонум экен деген бир куш болот. Ал куш өмүрүндө бир гана жолу жумуртка тууп, аны басып чыгарат. Ал күчүк болуп чыгат. Анан бир топ күн өткөндө канат байлап, куш болуп учуп кетет. Эгер ал күчүктү канат байлап учуп кете электе уядан алсаң, ал сенин бактың. Ал адамдан акылдуу болот. Деген эле. Мына качанкы бала кезиндеги окуя эсине түштү. Ошондо ал аксакалдар менен бекер отурбаганы, бул да болсо жараткандын жакшылык берген бир ыйык түнү болуп эсине өмүр бою калган экен. Жашоо, минтип Кайберен атам деп келип, канчалаган кыйынчылыктарды көрүп, ачкадан кезерип, көзү да караңгыласа болбой, көктүгүнө салып жүрүп, тоодон тоону ашып, бутундагы өтүгү айрылганына карабай, ага деле кайыл болуп, мына жеттим, азыр атып алам деп аткан кезинде мынтип сырдуу окуя болуп, чоң олжого ээ болгонуна өзү да ишене албай турду. Айлананы караса тим эле кооз, күн уясына кызарып, батып бара жатыптыр. Кайберендерди кубалап мергенчиликтин кызыгына батып, минтип өмүрү келбеген сырдуу тоого келгенин өзү да билбей калыптыр. Керек болсо адам буту дагы басып көрө элек экен. Атайын эле Теңирдин Кайберендерди азгырып кел деген сыяктуу өкүмүбү ким билет. Айтор адам акылы жетпеген иш болду. Ошол атасы уядан таап алган күчүк ушул ит эле. Байкуш бул дагы карыды, тиши калбай калган. Жаш кезинде кандай гана асыл жан эле. Бир айыл элди кожоюну экөө бакты. Аңуулап, тапкан олжосун шыралгы кылып элге берди. Кийикке чыкса таштан ташка буту идинбей айдап бергени чечиркен. Түлкү, карышкыр, сүлөөсүн, суусар, кашкулак, илбирсти баш кылып бир эле тиштечү жарыктык. Бир жолу да аңуулоодон келе жатып, көтөргөн жүгү оор болгондуктан бир үңкүргө эс алууну чечет. Чалкасынан жатып, уктап кетет. Түшүндө бир укмуш шумдуктуу жан менен кармашып атыптыр. Жалгыз көздүү дөө, колдору төртөө экен. Денесин жүн баскан, оозунан жалындаган от бүркүп атты. Нары бери секирип буйтап коет. Отунун күчү ташты тешип, эритип жиберди. Бир бурчта калкан менен айбалта жаткан экен. Аны көрө калып дароо колго алат. Калкандан от өтпөйт экен. Эптеп коргонуп атты. Алы кетип тизелеп отуруп калды. Бир кезде жанына кумайык пайда болду да, бүрккөн отту денеси менен тосуп койду. Бирок кумайык күйгөн жок. Бир убакта жер силкинеп, аалам дүңгүрөй эле түштү.
асмандан алып кара куш пайда болуп, жанагы дөөгө экөөлөп кол сала башташты. Алып кара куш тик асманга учуп чыгып, кайра күү менен келип дөөнү тээп өттү. Дөө учуп барып тоого тийди. Тоо кадимкидей омкорула түштү. Кумайык болсо секирип барып, кекиртегин жулатыш дегенде кан жая берди. Кадимки сайдын суусундай шарактап таштарды агызчудай болуп акты. Кайран мергенчи чабалактап атып ойгонуп кетти. Көргөн түшүнө таң калды. Кумайыкко. Кумайык, алып кара куш кайдан пайда болду? Же кумайыктын колдоочусуго деген ойго такалды. Шалдырап, эсип калыптыр. Денесин кара тер басыптыр. Бир кезде эшиктен ырылдашкан эле үндөр чыкканынан нары жактагы мылтыгын ала чуркай чыкса, кумайык эки аюу менен алышып атыптыр. Аюулар күрөң анан чоң экен. Арсайган тырмактары күн нуруна чагылыша түштү. Кылычтан курч, найзадан өткүр көрүндү. Гүркүрөгөн үнөө тим эле кулак жарат. Бир кезде эки аюу кумайыкты ортого алып алыптыр. Тегерене басып, кол сала берди. Жердин чаңы асманга көтөрүлө түштү. Мергенчи коркуп кетип бирөөсүн атты эле дароо карай калып мергенчи жака чуркай салды. Шашып кайра 3-4 жолу атканга үлгүрдү. Аюунун териси калың, ок өтпөйт деген чынбы? Эчтеке болгон жок. Чуркап эле келатат. Коркуп кетип үңкүргө сойлоп кирип кетти мергенчи. Ач айкырыкты салып, гүркүрөп, үңкүргө өзү батпай колун сунуп тытмалап атты. Тырмагынын курчтугун айтпа. Таштарды тим эле омуруп салды. Коркуп жата берсе аюу бат эле үңкүрдүн оозун чоңойтуп, анан өзүнө кол салары анык болорун билип, мылтыгын колго алып суналта сунуп туруп, мээлеп так эки көздүн ортосуна басып калды. Кайра октоп, ошол эле жерге удаасы менен 3-4 жолу атты. Аюунун колу шалактеп жерге түштү. Ошону менен күрөң аюунун иши бүттү. Өмүр менен кош айтышып, сулк жатып калды. Үңкүрдүн ичи караңгы болуп калган. Оозун аюунун олбурлуу өлүк денеси тосуп калган эле. Сыртты көздөй түрттү. Оор, жылдырада калбай койду. Үңкүр ичинде аба жок болуп бараткан. Көңүлү айнып, кускусу келип, баш айланып жатып калды. Ойгонсо эшикте жатыптыр. Бети башын кумайык жалагылап, эки килейген күрөң аюу эки жакта жатат. Көрсө бир аюуну кумайык өлтүрүптүр. Боолгон денеси айрылып, сол жак көзү ылдый тытылыптыр. Ушул тытык өмүр бою кеткен жок. Мергенчи кумайыгын кучактап кечке турду. Жаратканга жалынып да катты. Себеби бул ити болбогондо эки аюу эки жака бөлүп салмак беле ким билет мергенчини. Үңкүрдүн оозундагы аюуну кантип тартып чыкты десең, 2-3 метрдей ылдый болчу. Кумайыктын жаак булчун кароосуна таң берди. Чай кайнам убакыт эс алып олтуруп, олжолорун анан эки аюуну таш менен корумдап коюп, айылын карай басты. Себеби олжолору өтө эле көп, анан оор болуп калды. Кошуна колоң досторун ээрчитип келип, бөлүштүрүп бермей болду. Бергенчиге ыраазы болуп батасын беришти. Батаңыздарды мага эмес кумайыкка бергиле деди. Себеби үңкүрдө аба жок жатканда сүйрөп чыккан кумайык эле. Башынан сылап, кучактап, кээде өп тайет, айылели түрлөнтүп, жапай жаныбарлардын терисинен жылуу тон, тумак кийди. Ачкачылыктан жаңы төрөгөн келинден сүт чыкпай, бала айылап, түнү бою жегенге эчтеке жок. Карылардын көз чанагы кирип, бет чүкөсү чыгып калган. Мен жедим, балдарга бергиле, биз жашадык, келечек балдардыкы деп ачка болгонуна кайыл болуп, өмүр менен өлүмдүн ортосунда болуп калган мезгил эле. Жараткан боору ордубу ким билет, минтип айылдаш эр көкүрөк бир баласына ит төрөсү кумайыкты жибергени, бул да болсо бир уруу элдин бактысы болду. Тагдырдын тамашасын карачы. Ээн талаада чүкөдөй эки бала бир ити менен эки бөлмөлүү жер кепе үйдө калганын. Кыштын кычырап турган кез эле. Таң атпай бүрүшүп жаткан наристелер суукту деле тоготпой, кайдадыр түн куюк караңгылыкка сиңип бара жатышты. Эстүү кумайык ит болсо да билдиби, же өмүрүнүн акыркы күндөрүндө дагы адам баласына жакшылык жасагысы келдиби, эки баланын ортосуна жатып, экөөнү жылытуунун камын көрө баштады. Байкуш балдардан араң эле дем чыгат. Кыңшылап бетин, колун жалады. Ошентип таңда атты. Эшиктен кишилердин үнү чыгып калды. Кирип келип таң калышып карап калышты. Көрсө кумайык алмак салмак жалап жылытып атыптыр. Келген адамдар айылдаштар эле. Итти бөлүп балдарды алса, бири араң жан экен, экинчиси өмүр менен кош айтышыптыр.
Ошентип араң жаңгалган бала Мурастын чоң атасы болчу. Жакшы ит сөөгүн көргөзбөйт демекчи. 2 күндөн кийин кайып болгонсуп жок болуп кетти. Таңда атты. Залкар кам кечек көрүүнү эп көрүп, базарга барып таттуу тарапа жер жемишке машинасын толтурду да, үйүнө барып Мурас менен Маржанды машинасына салып, айылды көздөй бет алды. Мурас терезени карап бара жатып, чоң атасынын элеси көрүнүп, 13 жыл чогуу жүргөн жылдары кинонун лентасындай көзүнө көрүнө баштады. Алгач биринчи коңгуроо кагып, мектеп босогосун аттаган күн эч эсинен кетпейт. Чоң атасы менен чоң энеси 2 колунан жетелеп келип киргизгени, 2 чөнтөгү толтура конфет, сумкасы түрдүү карандаш, ручка, дептер, кара костюм, кыры чыккан шым, ак көйнөк, кызыл галстук чачын суулап туруп чоң апасы тарап койгон. Инкубатордун жөчөсүндөй окшош балдар, анан татынакай чачын 2ге бөлүп өрүп алган тың, тырсылдаган сулуу кыздар, айлананы аңкыткан сирен гүлдөр болду. Алгачкы эжеи атамга аппак боор, сыр жыттанган парталар, анан артында чоң атасы турду. 10 күнчө убакыт өтүп калды. Сен кыйын, мен кыйын, биринчи атаман мен дегендер чыга баштады. Кээ бир балдар ыйлап үйүмө кетем десе, кээси отура берип шымын дагы булгап койгон балдар болду. Кыздардын чачынан тартып алар артты карап чаап койсо, ага маашыр алып балдар көрдүңөрбү, мени менен ойноп атат дегенсип, эки жакты карап коюп эрдемсип калар эле. Окуудан келгенден кийин кечки ойноп, чиркен, кышкысын чана жарыш бийик дөңсөлөргө чыгып, чаналарды кой берчүбүз, аргымактын ооздугун кое бергендей. Баарынан көлөк менин чанам эле, себеби жыгачтан жасалган, анан салмактуу болчу. Ошол үчүн окшойт. Тим эле тоодон көчкү түшкөнсүп гүрүлдөп эле кирип кетчүмүн. Кыздар Мурастын чанасы күлүк десе, бар быйган мурдун бетиме батпай калчу. Нар жактан татынагыз поез кылалы деп калды. Менин чанамды алдыга койдук да, калган чаналарды байлады. Анан баарыбыз отуруп, тейик ылдыйды көздөй тээп жөнөдүк. Темир жолунан чыкпаган поезддей гүш-пыш деп алып күйлөнүп жөнөй беребиз. Кыздардын чаңырып кыйкырганы, алыстан угулган поезддин үнүндөй болуп кетер эле. Мындан сырткары лыжа, коньки, самокат, хоккей ойногон күндөрү эске түштү. Мурас катуу улутунуп алды да жайык оюндарын эстеди. Укмуш, орто топ, көз таңмай, ордо, ал татар, жашынмак, тоок сурамай, ак терек, көк терек, ак чөлмөк, жалаң оюндар менен жайкы эс алуу күндөрү аяктачу. Ак чөлмөк керемет оюн. Ортого чоң кылып от чагып алып, 2 топко бөлүнүп, бир таякты көрүнбөгөн жакка ыргытабыз. Издеп жөнөмөй. Жетелеген кыздын жумшак колу экөөлөп издейбиз. Көзгө сайса көрүнбөгөн караңгылык, назик колдор, балалыктын бир учкундары учат. Уктап жаткан ойгон элек сезимдер дүрт эте түшөт чиркен. Күндүзү окуудан тараганда кийин дагы 2ге бөлүнүп алып ак терек, көк терек ойнойбуз чуркап алып. Бири-бирин кармашып турган кыздар балдардын ортосун жарып, үзүп өтүп эле оюндун шарты. Тандап туруп сулуусун, татынакайына чуркап барып, өзүм жарып өттүм. Баланы эмес, кызды жетеледим. Бала мен барам дегенге болбой койдум. Кыздын колунан кармадым дагы, жетелеп жөнөдүм. Өзүмчө шерденип алдым. Бир жоону чаап келгенсип. Бир күнү мектеп директору менен класс жетекчибиз баарыбызды ээрчитип алып, бир үйгө алып барды. Карыган абышка менен кемпир жашайт экен. Беттерин бырыш баскан, бүкрөйгөн эски кийимчен экен. Балдар отун жарып, айланасын тазалап бердик. Коро жайы кенен, тоок, каз, анан экимчеги жерге сүйрүлгөн сүт багытындагы аппак эчкилерден кармайт экен. Нар жакта тордо чаар торгойлорду да көрдүм. Тамынын туш тарабы, жапайы жаныбарлардын катырылган баш сөөктөрү, ар кайган мүйүздөрүн, терилерин илип коюптур. Коронун ичинде 5-6 жеринде чымчыктарга жыгачтан атайын уя жазаптыр. Кыздар үй ичин шыпырып, жууп тазалап, суу алып келишти. Бизге ыраазы болгон ата менен апа конфет, шоколад берди. Анан өмүрүбүздө жеп көрбөгөн таттуу наннан жедик. Бир башкача экен. Майлуу коңур кургак түркүнчөптөрдүн даамы кошулган окшойт. Буруксуп жыты уруп атты. Көбүртүп жабыртып бозоо куюп берди. Газы мурунду тешип кетчүдөй эле болду. Ошол күнү кечке кекирип жүрдүк. Курсак ачкыдай эмес. Рахматын айтышып, батасын беришти. Үйгө келсем атам көлөкөлөп чоң бактын түбүндө ээр чаап отуруптур. Дароо эле сурадым. Ата, айылдын четиндеги токойго чукул сайдын жээгиндеги жалгыз үйдөгү абышка менен кемпир жөнүндө айтып бериңизчи, дедим. Балдары, кыздары барбы? Алар каякта, неге багышпайт?
Десем атам башын чайкап койду. Ал экөөнүн тагдыры тереңде, түбү чексиз кургуйда деп баштады. Жараткан экөөнү издештирбей табыштырган. Бир денеге айланткан болбосо экөө адам катарынан чыгып калар эле. Ымыркайдын жытын жыттыбай бала бербей койду. Ошол кемпирдин ата теги алыскы тоолорду мекендеген жапай адамдардан болгон экен. Кудайга жакын табият менен таттуу мамиледе болуп сүйлөшө билчү дейт. Медицина, астрономия, физика, биология илимдерин жакшы билишиптир. Табыпчылык, көз ачыктык, чөп дарылардын түрүндө өздөштүргөн экен. 6-7 туюмдары катуу өнүккөн, анан адам баласына табышмак болгон 3-чү көздөрү көргөн дешет. Асмандагы жылдызды карап, аба ырайын, жылдын кандай болорун, айдын жаңырганынан келечекте кандай коркунуч жана кубануу болорун билишкен эл тура. Ысык суукка чыдамдуу, ачка токо кайыл, көкпет, жан дүйнөлөрү таза, жалгыз гана кармаган малы топоз экен дешет. Тоотоону ашып жүргөндөн артынан из калтырбаш үчүн жайчылар жаан жаадырып, жолун жамгырдын суусу менен изин тазалайт тура. Адам буту баспаган алыскы кең капчыгайдын ичинде бир уруу эл болуп отурукташкан экен. Колдору жылдызга, буттары булутка малынчо керемет жер тура. Ак мөңгү баскан аска тоонун башында чакан көлчө жарылып, капчыгайды дүрбөлөңгө салат. Эл балдарын ала качып тоо беттеп калат. Алачыктарын чатырларын суу жууп кетет. Тагдырдын жазганыбы айтор бир наристе кызды бир чоң айылга чейин агызып барган экен. Таң атпай чоң күрөгүн колго алып суу кечип, сугатта жүргөн киши таап алат. Баланын үнү чыгат. Кайдагы бала? Токойдогу чөйлөр болуш керек деп капарына да албай коет. Бир кезде аппак териге оролгон баланы көрө таң калат. Сууда жатыптыр. Бирок териден суу өтпөптүр. Курсагы ачса керек. Колуна алып суусун таштап, үйүнө сүйүнгө мойдон жүгүрүп жөнөйт. Колуктусу да көрүп, балага зар болуп жүргөн жаш үй бүлө багып алмак болот. Ыңалап ыйлаганы басылбай коет. Жаш келин боороруп эмчегин салат. Агарып булактап, аппак сүт токтобой чыгат. Аттиң-ай, тоогойнун мекендеген касиеттүү адамдардын сүтүн эмеп чоңойса гана, ааламдаң тарагырачуу адам болбойт беле. Айылдык, карапайым, жөнөкөй адамдардын сүтүн эмген үчүн ата бабасынан бери келе жаткан касиеттеринин бир тобу ачылбай калган тура өмүр бою. Ушул кызды багып алгандан кийин үйгө бакыт, байлык, кут, күн санап келе баштайт. Артынан жыл өтпөй эле бөбөктүү болот. Кийин көп наристелерди эрişтип келген май көтөн кыз болот. Бала кезинен эле ар кандай жаныбарларга чукул болуп өсөт. Ит, мышык, ат, чымчык, балыктар менен дагы сүйлөшө билет. Керек болсо суунун үстүндө басып, алаканы менен сууну сылап, колун өйдө кылса суу да өйдө болот. Көргөн адамдар таң калат, айылда аңыз кепке айланат. Куйма кулак болгондуктан сабакты да жакшы окуйт. Мезгил токтоп турмак беле. Турмушка чыгуу убактысы келет. Абышкасы болсо ушул айылдан чыккан балбан кишинин уулу болчу. Ал балбан, эр жүрөк, эч кимден коркпогон, тайманбаган, жалтанбаган, чагылгандай өткүр, сүрдүү, кишини теше караган, желкесинде жалы бар, аты Кабылан болчу. Кошунасы Бакдөөлөт деген карыя 70 ашып калган, адамдан башкача өзү менен өзү сүйлөшкөн түнт, белгисиз дүйнө менен аралашып жүрөр эле. Белинде каруусу бар, колдору жоң, кочкор мурун 5 эркек балалы болгон. Жазга маал эле Бакдөөлөт карыя өмүр сапары аяктап, бул дүйнөнүн базары менен кош айтышат. Жазгы жаан, жер чылап, бут коерго кургак жер калбай калган мезгил болот. Сөөктү жерге берип, 3-лик 7-лигин беришет. Кечке маал болгондо бир баласы ичимдеп жатып өмүрдөн өткөн экен. Андан кийин удаа эле 4 баласы каза болот. 5-чи баласы да ичими ооруп атат деп жатып калат. Айыл эли бул окуяга таң калып, кылым жашка жетип калган апага келип сураганда, ал мындай дейт: балдардын атасынын көрүн ачкыла, сырдын түйүнү ошол жерде окшойт деп. Муну уккан эл чогулуп барып, Бакдөөлөт жаткан көрдү ачышат. Ким кирет болуп калганда эч ким дай албайт. Ошондо мен кирем деп Кабылан балбан колуна чукулугун ала кирип кетет. Казанактан өтүп караса, Бакдөөлөт бир бурчка отуруп алып кепинин жеп аткан экен. Алакандай эле калыптыр. Таң калат. Көргөн көзүнө ишенбейт. Аңгыча эле экөө кармаша кетет. Көрдүн ичи чаңдай түшөт. Даңк, дүңк кыйкырган үндөр чыгат. Сыртта турган айыл элинин үрөйү учат. Бир кезде Кабылан бети ашыккан, кийимдери тытылган, аюунун тырмактарындай узун тилинген денесин көрүп ооздоруна келмеси келет. Боз топо болуп чыгат.
оң колуна алакандай ак шейшеп кармап алыптыр. Бүткөн боюн кара тер баскан, демигип алган, араң деп атып салат. Анан болду көмөргүлө дегенде молда Куран окуйт. Ичим деп жатып калган, көзү аңтарылып, ички демин чыгарып кыркырая баштаган 5-чи баласы өзүнө келип бетине нур жүгүрүп, башын көтөрүп эч оорубагандай туруп кетет. Кабылан балбан көргө кирип кепинин жеп аткан кишини өлтүрбөгөндө, ай ким билет, бул баласы да өмүрдөн өтөт беле. Болгону алакандай гана кепин калган тура. Ушундай балам. Кабылан балбандын жалгыз баласы болгон. Ал жанагы сен айткан абышка болчу. Чоң атам менен энем ушундай окуяларды жакшы билчү. Ошолордон уккам, деди. Ошентип коюу түн каптаганда чоң атам менен чоң энем мени алдай баштады. Сабакты 5ке окусаң жомок айтып берем деп. Энемдин жомоктору өтө кызыктуу. Каармандары баатыр, акылдуу, айкөл, жомарт, акылман эле. Энем айтканда чогуу аралашып жүргөндөй эле болчумун. Коюу түндүн ортосу керосин жыттанган асма чырак бүлбүл күйүп турду. Бүгүн чоң атаң айтсынчы деп уктап калды. Чоң атамдын жомогу чындыктан алынган окуялардан турчу. Көпчүлүгү сакалын сылап алып, кайсын айтып берсем деп туруп мындай баштады. Биздин айылда Батырбек деген жигит чыккан. Ол бурлуу, букасан, темир булчуң, бүркүт көз, оозу калбыйган, кырдач мурун, кең көкүрөк, казан көмкөрүп койгонсуп далылуу, муштуму калдайган кара таш. Үнү күркүрөп чыгат. Балбан мүчө, алт денелүү, ак жумаал, анык кыргыз тукуму. Жети атасынан бери келе жаткан канында бар кара күчтүн, уюп жаткан тубаса карлуу жаралган жандар болгон. Чоң атасы да адамда жогалып, аламда жок зор кишиле. Мен бала кезимде көрүп калдым. Өмүр бою курсагы тойбой жүрүп өттү жарыктык кишинин. Жайы кышы, жаз күз дебей, бир айыл элдин бүтүндөй оор жумушун жасап берчү. Жазында жер айдоодо аттар, букалар, өгүздөр баспай калганда, мойнуна жипти салып, кош сокону сүйрөчүлөп бир тыным албай. Өмүр айдалып көрбөгөн чым баскан тамырлары чачышкан жерлер аңтарыла ала салып кетчү. Кышкысын кийизден тигилген чоң чокой, жайкысын колго тиктирилген чоң керзобой өтүк кийериле. Айылдан чыккан өтүкчү кишинин мойнундагы милдети болчу. Себеби айыл эли милдеттендирип койгон. Бүт жумушту жасап берип, элди багып атса, жонунда өпкө бак, жаргакшым, башында козунун терисинен жасалган тумак, колгабы калың топостун терисинен жасалган. Өтө эле олбурлуу чоң киши болчу. 2 жылкыны 2 бөйрөгүнө салаңдатып көтөрүп алчу. Баткакка тыгылып калган малдарды, машинаны, тракторларды, КамАЗды камырдан кыл сурагандай суруп чыгарылы. Ал кезде кар дагы калың жаачу. Кээ бир жылдары кардын калыңдыгынан эшиктерди ачылбай калчу. Биз боз үйдүн түндүгүнөн түшүп эшигин ачар элек. Эл кезекке туруп жайы кышы дебей отунга жиберчү балбанды. Кышкысын кечке маал килейген отун болгон тоо жылып келаткандай болчу. Биз балдар күтүп туруп, караны көрүнгөндө сүйүнүп чуркап барып үстүнө чыгып алсак, кээси жармашып, муз тээп келер элек. Балдар үчүн оюн болчу. Ал киши кебелип дагы койчу эмес. Ал тургай биздин күлкүбүздү укканда жылмайып алчу. Бир айылдын балдары анан тоодой болгон отунду жөө сүйрөп келиш. Анык кара күчтүн тубасы атасы эле. Кардын калыңдыгы айтпаса да белгилүү. 20-30 метрдей узун карагайды кышында тоңуп калгандыктан ширеңкенин талын сындыргандай эле түп жагынан кучактап туруп тартып койсо эле кыйылып жатып калчу. Жайкысын жер жумшак болгондуктан карагайда кайыш болуп калат эмеспи? Тамыры менен эле сууруп алчу экен. Мына балбандык кайда жатат. Отунчу келатат, тамагыңар даярбы деп отун ээлери кыйсыпыр эле түшүп калчу. Анткени тайказанга мелт калт жасалган тамакты бат эле ичип коюп, дагы барбы дегенсип карап калчу экен. 70 жаштан ашып калган жалгыз бой жашаган бир кемпир, балам барып, бүгүн мага отун алып келип берип койчу, тамак жасап коем деп суранат. Дароо макул деп тоодой кылып отун алып келип берет кечинде. Кемпир карып калганынабы тамак жасаганга үлгүрбөй калат да, жок дегенде куймак куя салайын деп 7 куймак куят. Балбандын алдына койгондо оңурая карайт. Курсагы ач келгенге жан талаша жей баштайт. Араң зорго 4 түтүгүдөт да 3 калып калат. Кылгырып, демигип,
кара тирге түшөт. Өмүрүндө биринчи жолу тойгон эле. Таң калат, жини да келет. Арданат анан. Ушул кемпирдин жети куймагын түгөт албай койдумбу деп. Тараза жылдыз суюлуп таң супасын салып калган кезинде кайран балбан отунчу өмүр сапары менен кош айтышып кете берет. Сөөк коюу ишинде айыл эле тикесинен тик турушту. Анткени айылды отун менен камсыз кылчу эмес беле. Өтө олбурлуу болгондуктан казанагын 6 жигит 3 күндө аран казып жерге беришкен. Арадан саат өтпөй ачык асман түнөрүп, ала булут пайда болуп, айылды добул урат. Жери аппак боло түшөт. Эл балбандын жини келди окшойт кемпирге деп жооруп койду. Ал эми Батырбек небереси жашы 20 чыгып калган куракты армияга барсын деп алып кетип калды. Арадан 6 ай өткөндө Сирияга жиберди. Анткени Россиядан далай солдаттарды сабаган эле. Командирлер жинденип, бир рота солдаттардын ичине киргизип сабагыла таң аткыча деп жатакананын эшигин бекитип салыптыр. Эртең менен келип караса солдаттар ар кайсы жерде көмөлөнүп жатыптыр. Колдору, буттары, кабыргалары сынган дейт. Бир рота солдат 50гө чукул балдар керектен чыгып калган экен. Мына кызык тамаша. Бир эле кыргыз ушунчаны жалгыз эле жайлаганына таң беришти. Россиянын токойуна алып барып бакка чынчырлап салып, тоңсо токтолуп калар деп 2 күндөн кийин барса эчтеке болбогондой эле отурат дейт. Балбалактап кар жаап, суук 40ка жетип бороондоп шамал болуп аткан эле. Батырбек мындай мезгилдерде ат башынын кышында далай көрүп көндүм болуп калган. Командирлер не кыларын билбей акыры Сирияга жиберген себеби ушул. Сирия абдан ысык, күн куйкалайт, адыр боз тала, уюлгуган шамал кум көзгө кирет. Мылтыктын тарсылдаган үндөрү, октары жыттанган кала, бүткөн боюн ак чүпүрөк менен оронган адамдары, кимиси эркек, кимиси аял экени билинбейт. Артынан караганда маңдайлаш келгенде бети түк, сакалы өңүнөн азган, жүзүнүн нурун шамал, чаң, ысык алып койгон, муундарынын таноолору кең, чачтары тармал экенин көрүп, Батырбек жер шартына жараша элинин кебетеси, мүнөзү окшош болорун ушул саам сезди. Көзүнө кум толгон учурларда калдайган ак мөңгүлүү ала тоосунун элеси келип атты. Аяктан да командирлер таң калды, кайсы улуттансың деп далдайган кебетесин көрүп алып. Кыргыз дегенде андай элди биз билбейбиз деп баш чайкашты. Түркүн элдерден келген башкесер, өлүмдөн коркпогон өжөр аскерлер бириккен эле. Жумасына бир жолу мушташ болуп турат экен. Бүгүнкү мушташка Батырбек чыкмай болду. Атаандашы бою орто, жоон билек, чымыр дене, кара күчтүн атасы, мылтык, быкан сындуу каалаган куралды колдоно билген, эптүү, бир дагы жолу жеңил ызасын көрбөгөн араб менен чыкты. Алгач араб кол салды. Кия деп секирип тээп калды. Батырбектин төшүнө 2 буту тийгенде темтеңдеп барып оңолуп кетти. Уда эле 2-3 ударларды кой берди. Батырбек тосконго араң үлгүрдү. Олбурлуу болгондуктан буйтай албайт эле. Бирок кармап алса, аюдай эле жерге баса калып тебелеп салмак. Атаандашы арабтагы жөн киши менен беттешип атпаганына анык көзү жетти. Экөө кайрадан айлана басып, кадимки арстандардай айкырып алып чынтап согуша башташты. Араб тээп келатып шамдагайлык менен мурунга муштап өткөндө кан жая берди. Буту жерге тээлекте кайрадан ээкке берилүү менен коюп калды эле. Батырбеги сууп, күп этип көмкөрөсүнөн жатып калды. Карап турган адамдар кыйкырып өкүрөп, кол чаап, сөмөйүн асманды каратып, Аллаху акбар деп жатты. Батырбектен дым жок. Караңгы, белгисиз туңгуюк жерде жалгыз жүрөт. Кайда жүргөнүн өзү да билбейт. Кайдан жайдан пайда болду, ак нур түшүп, адам сөйлөкөтүндө чоң адам мандаш токунуп отуруп алып, улутун кыргыз, ураанын манас деп туруп, төгүлө ташыла, күрүпүлдөп манас айтып кирди. Кыргыздын басып өткөн жолу буйдамга келбеген саңгылым доору көзүнө кадимкидей көрүндү. Кырылган согуш, тоо болуп үйүлүп жаткан адам сөөктөрү, түзөң тоо болуп, тоо түзөң болгон кылымдар, ат жалым мекендеген ааламды айланып чапкан жоокерел кыргыз экенин тааныды. Бир кезде акшоола атчан киши болуп чаап келип Батырбекти чокмор менен жүрөк тушка чаап өттү. Батырбек эсине келе түшүп, айлананы караса, бакырган, кыйкырган, ышкырган, кол чапкан элдер. Атаандашын караса 2 колун көтөрүп алып, айланып басып жүрүптүр. Батырбек намыстана түштүбү, же аянның касиетиби ыргып турду.
Көргөннүн баары дымы эле түштү, үн чыгарбай. Арап көргөн көзүндө ишин алган жок. Мындай көкпет кайраттуу баатырды эч бир элден жолуктура элегиле. Кайрадан бука торуш кылып, бирин-бири аңдып калды. Баатырбек атаандашынын ар бир кыймылына сак болуш керек экенин жакшы билди. Аңгыча эле Арап кия деп тээп кирди эле. Баатырбек оң колу менен Араптын бир бутун кармап алды. Кайран баатыр кыргыз экенин ошондо көргөздү го. Төшөк күйүп аткансып, бир кол менен жерге нары чаап, бери чаап, койгулап ойноду ызаасын чыгара. Көрүп отургандардын үрөйү учту. Араптын башы моюнунан чыгып кетиптир. Ал жактан Баатырбек жакшы эле атактан күттү. Арадан 6 ай өттү. Баатырбек эли жерин сагына баштады. Таза абасын, тунук суусун, себеби Сириянын каркыраган ээн талаасы тоодо төрөлүп чоңойгон адам үчүн тозокко айланды. Түндүн бир маалында тревога болуп, часть ызы-чуу эле болуп калды. Самолетко салды да Афганистан жергесине келип түшүштү. Согуш кызуу болуп жаткан учур экен. Танкалар, бомба таштаган вертолеттор чымын куюм болуп, ар уясында эле кымкут экен. Бирден мүчөсүнөн айрылган адамдан кокуйлаган элдер октарынын жыты, туштарап түтүн, сууда яккан кан, курттап, сасып кеткен өлүктөн бут коерго жер жок экен. Ушуларды көргөн Баатырбек жанынан түңүлдү. Жонунда оор мылтык бар эле, эскилиги жеткен. Уранды болуп, бир жак капталы түшүп калган үйгө кирсе эч ким жок. Эс алып отура калды да, бир кезде жаш баланын ыйлап атканын кулагы чалып калды. Каяктан чыгып атканын баам салса, өзү отурган жакта жер үй бар экен. Аста тактайларын алайын десе, астынан бекитип алышыптыр. Демек бул жакта кишилер бар экен деди да, болгон күчү менен эшик болуп жабылып турган тактайды жулуп алды да, мылтыгын сунуп калды. Эңкейип караса, бүрүшүп, бири-бирин кучактап, 6-7 киши бар экен. Колдорунда эч кандай курал жок. Демек карапайым эл экендиги дароо билинди. Бирок жергиликтүү эмес окшойт. Кийингендери такыр бөлөк. Карыган бир эркек, 2 жаш бала, 4 аял зат экен. Коркконунан орусчада сүйлөп ишти. Бизди атпа деп. Баатырбек боороруп, ачкадан ыйлап жаткан баланы көрүп, абышканы дааяп, жонундагы асынып жүргөн сумкасынан тамак аш берди. Солдаттын кең пейилине ыраазы боло, алган тамагын бурдап жеп атышты. Бирок көздөрүн солдаттан алган жок. Убакыт түш болуп калган кез эле. Курсактары тоюп, тилге келишип, орусча суроо берди абышка. Баатырбек орус тилин дагы жакшы үйрөнгөн, 6 ай Россияда жүргөн. Абышка экөөнүн жылдыздары жана түштү, көпкө сүйлөшүштү. Көрсө Сыган улутундагылар экен. Сырттан күркүрөгөн танканын үнү чыгып калды. Баатырбек чуркап чыгып, колундагы гранатасын ыргытканга үлгүрдү. Танканын дөңгөлөк себи үзүлүп, жылбай калды. Ичинде солдаттар өтө эле көп экен. Автоматтары менен жамгырдай ок жаадыра башташты. Баатырбек жашынып жата берди. Бир кезде басыла түшкөндө, кайрадан 2-нчи гранатасын ыргытканда далайы сулк чыгылды. Айлана кан эле болуп калды. Баатырбек чуркап барып танканын сол капталынан кармап туруп, күчүнө ишендиби, көтөрүп ала салдырбыйды. Буту тизесине чейин кумга кире түштү. Муну алыстан дүрбү менен карап турган командир таң калды да, кайдагы дөө деди. Аңгыча эле нары жакта жарадар жатканы Баатырбекти көздөй граната ыргытып калды. Баатырбек танканын аркы капталына секирип кетүүгө араң жетишти. Гранатанын учкундары чала чарпып өттү. Сол колунун каруусуна тийиптир, кан жая берди. Бети дагы кан боло түштү. Тамдын дубалында аңдып жаткан Сыган абышка тигини жайлады. Баатырбекти Сыган улутундагылар баарлап алып келип, оозуна жыга чоролгон шейшепти тиштетип, жараттарын дарылай баштады. Баатырбек көңүлү айланып, көзү караңгылашып, кускусу дагы келип кетти. Бети дагы оңбогондой 2-3 жери айрылып кетиптир. Сыгандардын арасынан бир айымдын жыпар жыты кеңилин жарып кеткенде дароо эсине келди. Караса сулуу чумак, тегерек кызыл беретка, тизесинен ылдыйраак юбка, жонуна гүлдүү, кооз жоолук салынган, кымча бел, бетинин нуру төгүлгөн, көздөрү күрөң, кирпиктери коюу, узун, кырдач мурун, 2 бетиндеги уячалары өзүнө жарашыктуу, коюу карагаштары кошулган, кыр сөкө жете тери булгардан тигилген өтүкчөн, орто бойлуу айым дарылап атканын көрдү. Баатырбектин башы маң, көздөрү тиги кызга кадалып,
кыт куйгансып тиктеп калды. Алыстан топ аскер солдаттар чуркап келатканын көрүп, таанып, өздөрүнүкү экенин билип Батырбек сыгандарды жер үйүнө жашырды да уктап жаткансып жатып калды. Көзүн ачса аскер бүлүктө экен. Командир сурады, улутуң ким деп. Кыргыз дегенде баш чайкап койду. Аскер бөлүктүн солдаттары баары бар эле. Батырбекке эрдик медалын тагышты. Убакыт коюу түн эле. Батырбек ордунан тура албады. Эсинен сыган кыз кетпей койду. Орданып чыгып баягы эски тамга чуркап бара жатты. Кирип келсе сыгандар да бул жерден кетүүгө даярданып атышыптыр. Батырбекти көрө калып сыган абышка баласын көргөнсүп кучактап ийди. Бир аз сүйлөшүп отурушуп, бул жерден чогуу качмай болушту. Сыган кызды көзүнүн кыйыгы менен караса, ал дагы карап атыптыр. Жүрөгү дүрдей түштү. Өмүр бою тагдыр экөөнү түгөй кыларын билбесе керек. Батырбек акылдан адашып, арзуунун терең көңүлүнө түшкөнүн өзү дагы билбей калды. Жыйналып алышып, коюу түнгө сиңип кетишти. Болгон жүгүн Батырбек көтөрүп алган эле. Кээде абышка ыкшып жөтөлүп, баспай калган кезде жонуна абышканы да көтөрүп, жөө жалаң бөксө тоолорду ашып кете беришти. Күн куйкалап күйгүзүп атты. Ысык аптап суусунуңду келтирет. Мындай жерде кайдагы суу? Ала жүргөн суусун үнөмдөп, колдонууга туура келди. Батырбекти кошкондо 6 чоң, 2 бала, 2 жаш бала, жалпысы 8 киши болчу. Күндүз таштын коңулуна көлөкөлөп жашынып, түнкүсүн жол жүрүп жатышты. Коюу караңгылыкта жолдагы арбайт эмеспи? Ортодо далай ай, керек болсо жылдар дагы өттү. Тажикстандын чек арасына чейин келип жетишти. Байкуштар арыктап, шайлар ууп, бир бактын көлөкөсүндө отурган. Бир кезде гитаранын керемет кайрыктары чыгып, мукамды обон аба жарып, эркектери ырдап, аялдары бийлеп келе жаткан көп адамды көрүшүп, тааный калып сүйүнүп кетишти. Себеби алар да сыгандар эле. Жүз көрүшүп кучакташышты. Кандары бир да баары бир. Батырбек 20 күндө өзүнө келип, жүзүнүн нуру жана түштү. Табият менен жакын мамиледеги эл экенин сезди. Адамды карап туруп оюн, мүнөзүн, келечегин, бүтүндөй өмүрүн, керек болсо укум, тукуму кандай адамдар болорун да көрө билген касиетке ээ калк экенин Батырбек даана билди. Өзү дагы сыган кыз Раданы сүйүп калганын билди деген ойго кептелди. Абышкага жолугуп мекениме кетейин деп суранды. Кечкурун эле гитарасын колго алып, керемет обонго коштоп кыздары бийлей, ырдай башташты. Бир кезде Рада Батырбекти бийге чакырды. Колун сунуп, жок дешке болбойт эле. Экөө ортого чыгып, эки колдорун кое бербей айланып бийлеп жатышты. Раданын кызыл жүздүү узун юбкасы аламдын ажарын ачып турду. Жыпар-жыты бейиштеги гүл бакчалардыкындай эле экен деп атты Батырбек. Колунун назиктигинен, жумшак илебинен анындагы арзуусун сезе билди. Музыка токтогондо баягы абышка жана жакшы кылым жашка жетип калган кемпир чакырып алды Батырбекти. Кемпир кобуранып, арчасын түтөтүп, эки колун асманга суна бир башкача үн чыгарып, көзү аңтарыла ак карекке айланып бир топко отурду да транстан чыкты. Чөнтөгүнөн карта, тесме алып чыгып, төлгө сала баштады. Картасы өтө сырдуу, анан башкача экен. Жерге 15 тейин коюп, арасынан экини ачты. Бири ача даама, экинчиси ача вальта чыкты. Батырбекти оңурая карап туруп, тесменин таштарын бирден тере баштады. Бир кезде абышканы карап, башын ийкеп койду. Касиеттүү, көз ачык кемпир, тагдырдын жолун көрө билген даанышман эле. Абышка Батырбекке күтүлбөгөн сунуш айтып калды. Сенин тагдырың, өмүрлөш жарың Рада экен. Макул болсоң азыр никеңерди кыйып коеюн деди. Батырбек уккан кулагына ишене албай, кубанып, дароо макулдугун берди. Эшиктен Раданы алып келди да Батырбектин жанына отургузуп, биринин сол колун, экинчисинин оң колунун тамырын бычак менен тилип кол кармаштырышты. Каныңар кошулду, түбөлүк бактылуу түгөйлөрдөн болгула деп бата беришти. Бир чоң чыныга суу алып келип, күбүрөнө сүйлөп, экөөң бөлүп ичкиле деди. Радага алтын, күмүш, акак таштардан, зер буюмдардан сөйкө, шакек,
билерик, мойнуна бермет шурлардан салды. Рада бейиштен үр кыздарында эле болуп калды. Өзгөчө жасалгалуу чоң бөлмөгө Батырбек менен Раданы киргизип коюшту. Ошентип нике түнү ошол үйдөн өттү го чиркин. Эртеси Батырбек менен Рада жолго чыкты. Ак мөңгү жаткан ала тоонун деми ат башынын көркү чиркин бейиштей көрүнүп кетти. Кийин Батырбектин тукумдары эл бийлеген адамдар Көкжал, Акылман, алдыны көрө билген Олуя, Чечен, Куймакулак, Мең деген өнөрдүн ээлери Данышман, Айкөл, Март адамдар болушту, деп жомогун аяктады. Күндүн нуру терезеден түшө баштады. Чоң атамдын жомогу таңда араң аяктады. Энем ойгонуп, дагы эле уктай элексиңерби? Таң аткан тура деп урушуп, чоң казан мешке от жакты. Отту кучкан майда учкунчоктору тамбооруна жабыша калып атты. Жаңы бышкан нанга сары май, шекер кошуп, мыкчымай жасап берди. Жегиң эле келет. Убакыт зымырык куш сыяктуу бат эле кеч күйгүм кирди. Кечинде келип согум жеп кеткиле деп, кошуна Камбар деген карыя чакырыптыр. Чоң атам менен энемди ээрчип бардым. Босогону аттаганда эле төрдө чоочун кишилер жайгашыптыр. Салам айтып кирип, ар кимибиз өзүбүздүн орнубузду таап отуруп калдык. Манасчы, комузчу, дастанчы, кылгыяк, чопо-чоорчу, ырчы адамдар экен. Чоң атам абдан сүйүндү. Анткени өнөрдү катуу баалачу. Бир топ сүйлөшүп отургандан кийин алдыга эт келди. Шымалана жигиттер устукандап тартты. Майлуулап кесип жеп, калган устаканын ар кимге берип атты. Карыялар менин жашыма жет, ырымы болот деп. Колго суу куйруп бүткөндө орто жаштагы киши комузун алып, кулагын бурап, күйлөп алып, кадимки каракул ботомду ырдай баштады. Элдер тунжурай эле отуруп калды. Ортодо асма кара чырак бүлүбүл жанды. Кайран киши каракул ботомду ырдаш үчүн гана жаралганбы? Отурган эл дастандагы окуяга сиңип аралашып жүргөндөй эле болду. Баланы аткан кезине келгенде элдин көзүнөн жаш токтобой калды. Энелер ботом-ай ботом деп өксүп ийишти. Андан кийин Атай Огонбаевдин ой булбулду келиштире ырдаганда сүйүүнүн, ашыктыктын ыйыктыгын, бийиктигине баа берип турушту. Кулактын кычуусу камбаган карылар, ырчым, мынча болду эми бир кайры дегенде Муса Баятовдун Данышманын коңур үн менен кайрыктарын кайрыганда кыргыз элдин улуулугун даана моюнга алып отурушту. Кезек кылгыякчыларга келди окшойт. Айгырдын жал куйругунан кылдары тагылыптыр. Мураталы Күрөңкеевдин Жаңыл мырза жеңиш аттуу күйлөрүн аткарып берди. Кыргыздын балдары эмес кыздары дагы баатыр болорун дагы бир жолу далилдеди. Чокчо сакалчан суусар тебетей кийген, кемер куркурчанган, жаргакшымчан киши мандаш токуну отуруп алып, манастан баштады. Эки колун асманга жайып, жер муштап, башынан кадимкидей буу чыгып кетти. Оозу калбыйып, көзү аңтарыла түштү. Төрдө отурган эле өбөктү атып босогого жете келди. Шадылуу эки жигит колтуктап кайра төргө көтөрүп барып отургузуп койду. Манасы күчөдө Каныкейдин тайторуну чапканын айтып жатты жарыктык. Манас уккангабы жаратылыштагы бир башкача күн күркүрөп, ааламды кыламык кар басты. Тайторуну мен чаап бараткандай эле болдум. Жарыктык малдын чуркаганы алты аркан жерде бир аттап бараткандай эле болду. Асмандагы куш жетпейт. Туягынын даңканынан тоодой топо ыргыйт. Жалынын калыңдыгы бир тал эле чыйратылган бир кыл аркан. Шамалдан көзүң да ачылбайт. Жүрөгүнүн соккону жер титиреп аткандай болду бир кезде. Жүрөгүнүн соккону жер титиреп аткандай эле болду. Бир кезде манасчы токтогондо баарыбыз кайып дүйнө менен аралашкандай эле болуп турбуз. Колдору ичке чапжак, шыңга бойлуу, кыл мурутчан жигит комузун колго алып, кадимки сынган бугу менен көкөй кести күүсүн келиштире ойноп берди. Абалкы кыргыздын басып өткөн жолу көз алдыңа тартылып ыйлабаган адам жок. Ошентип түндөн бир мал болуптур. Коноктор эс алсын деп үчөөбүз үйгө жөнөдүк ээрчишип алып. Кийинки түнү энемди жомок айтып бериңиз деп суранып, жалынып атып айттырдым. Мындай деп баштады. Илгери бир заманда кыргыздын алыскы тоолуу өрөөнүндө жышты койлук коктусунун ичинде өлүк жымжырт өкүм сүргөн. Түнд калың караңгылык курчаган капчыгайда жалгыз кемпир жашаптыр. Экелиде эки мүйүзү бар, бырыш баскан жүздүү, жарык көрбөгөн өңү, көзү ичине кирген билинер билинбес сакал, муруттуу чачтары, тармал коюу, үксөйгөн бүкүр, тиштери арсайып аз калган, мурду узун, анан баш жагы тогологураак келген кемпир экен.
Кыргыздын башына оор күн туш болуп, эң көп адамга чыгым болгон ошол мезгил тура. Тарых барактарында Үркүн деген ат менен белгилүү. Ак мөңгүлүү тоолордо кыштын кычыраган суугунан, ачкачылыгынан канчалаган адамдардын сөөктөрү көмүлбөй калды. Ушул эле айылда жашаган эч ким ата жотосун билбеген, кайдан ооп келгенин дагы айтпаган бир сырдуу, миң кырдуу пайгамбар жаштан өтүп калган акылга дыйкан, алдыдагы болчу окуяларды сезген, түшүндөгү аянды жооруй билген абышка бар эле. Жер жибип жаздын жыты уруп, күндүн көзү кызарып калган эле. Эл кыштан араң чыгып, ачкачылыктан ооруп шалдырап жүдөп турду. Баягы абышка таң эрте жумушка кеткенсеп, колуна таягын алып тала кезип кетчү. Муну жин дарыды, Кудай урду, шайтан мойнуна минди, албарстылар чүрүктөп алды деп айыл ичи ууду болуп калды. Эки айча жер кезип уңкул чуңкул дөңсө жерлердин бирин койбой куураган таягы менен кээде жер сабап коет. Жалпак чоң кызыл таштын астына 2 күн эле иште. Акыры чоң ген байлык таап алгансып сүйүнүп, асманды карап кыйкырып алды. Кечке жуук абышка сүйүнгөн бойдон айылга келди. Көздөрү жайнап, күлкүсү таш шарып кубанып алыптыр. Мен таптым эл журт, таптым деди, үнүн бийик чыгарып. Айыл эли таң калып суроолуу карап калганда, буудай чычкандын кампасын таптым, өтө көп экен, эми биз ачкачылыктан кутулабыз, талаалар ыргалган буудай, кампабыздан, дастарконубуз нан болот дегенде, бүтүндөй эл сүйүнүп, таңды күтпөй, түнү менен жалпак чоң кызыл ташты омуруп, чычкандын кампасын казышты. Ошентип Кудайдын дарманы менен бир айыл эл ачкачылыктан аман калган эле. Кышкысын мергенчи жигит аңгулап жүрүп элди бакса, минтип араң жан чал чычкандын кампасын таап элдин курсагын тойгузду. Ааламда жок апаат башталып, артта орустардын огу, замбиректин үнү элди чочутту. Айласы кеткенинен, аргасы жогунан жанагы коркунучтуу капчыгай менен өтүп кетүүнү чечишти. Бир айыл эл үркүп Кытайга качмак болуп, түнү менен жолго чыгышат. 1,5 күндүк узун капчыгай жолго түшөт. Ал капчыгайга адам буту басчу эмес экен. Себеби эки жагы бийик тоо, узун карагай, шаркыраган суунун сүрү, анан ачуу чаңырык үндөн эч ким жолочу эмес. Кыбыраган жан, жапайы жаныбарлар да болбоптур. Өлүү жымжырт өкүм сүрүп турчу экен. Күндүз кечке басышканга чарчап, бир айыл эл өргөп, ушул капчыгайга жатмак болот. Айдаган малы, оор жүгү көп болгондуктан таң аткыча байыр алууну туура көрүшөт. Түнү асман ачык, ай так төбөдө карап турду. Муздак сасыкчы турган аба капчыгайды өрдөп кетти. Бугу ичине батпай, көз жашы токтой элек жаш келен, жолдошунан ажыраганына аз эле күн болгон. Кыркылыгы да өтө элек болчу. Колуна бир айча болуп калган ымыркай кызын алып, ууз толуп калган эмчегинен эмизип аткан. Наристеде не күнөө, жашоо үчүн чопулдатып, берилүү менен соруп коет. Жашоосу жупуну болгондуктан эскирген узун тон, башында калың өңөчкөн тыбыт жоолук, бутунда жүз жеринен жамаачы болгон чокой кийип алган. Бир убакта заара кылгысы келип, күн суук болгондуктан үстүндөгү калың тону менен кызын ороп, дагы жылуулап төшөк кийиздер менен жаап, нары буйткага басып кетет. Аңгыча аттар кошкуруп, төөлөр тыбырчылап, ордуна тура албай тыбырап, иттер үрүп, койлор маарай, айлана бир заматта ызычуу эле болуп калды. Аңгыча бир чоң караан жылып келип, демин ичине алып катуу чаңырганда, айлана дымый эле түштү. Аттар, койлор, иттер, төөлөр кан сыйып, ар кайсы жерде сулап жатып калыптыр. Адамдардын кулагынан, оозунан кан чыгып, өмүр менен кош айтышыптыр. Бир айыл эл. Бул жандыктын чаңырганынан эч бир жан тирүү калбайт экен. Жалгыз гана жанагы жесир келиндин жетим кызы аман калган экен. Калың тоңго оролуп, калың төшөк, кийиз менен жаап койгонунан болуш керек. Мемиреп, эч нерсени капарына албай, коюу уйкуда жатты. Таң да атты. Бою узун, денесин жүн баскан, бутунун чоңу 70 сантиметрдей, туурасы 25-30 сантиметр чукул көздөрү, кадимкидей оттой күйүп, колдорунун тырмактары узун, анан курч сары түстө, мурдуда узун, сары жез түстө экен. Ошон үчүн жез тумшук деп коюшса керек. Жаныбарлардын этине нык тоюп кылгырып, суусап отуруп калганда, кичинекей баланын үнү чыгат, таң калат. Аярлай барып, оор жабууну алса, кымындай наристе курсагы ачка окшойт, ыйлап атыптыр. Тиги жанды ургач болгондон бу,
өлімге қиғысы келбей қайра энелик мээрими ойғонуп кеттибе, кучактап бооруна кысып эмизип көрдү. Агарган кою ууз чыгып, бир топтон кийин сүт чыга баштады. Бул жандык наристени көтөрүп өзүнүн жата турган конушу болгон үңкүрүнө алып барды. Түнкүсүн наристе уктаганда курсагын тойгузуп келип, күндүз кечке эмизип багып жүрдү. Алгачкы там-тум басканы, үн чыгарып күлгөнү тиги жандыкты жыргатып жатты. Ошентип адам баласы менен сырдуу жаныбар улуу тоодо эне бала болуп калды. Жаз мезгили болчу. Жан-жаныбарлар жашоонун кумарына батып, кызыгын көрүп, тукумулоо үчүн эки-экиден биригип, өз аракеттерин көрүп атышкан эле. Жез тумшукта өз ашыгына жолугуп, жашоосу гүлдөп, өмүрү бүрдөп, келечекке болгон ынтызары күчөп, бири-бирине болгон арзуусу ашып-ташып, бир денеге айланып бирге туруп, бирге жатып калышат. Бир күнү ичи кыймылдап, эмчеги торсоюп, сүткө толо баштаганын билишет. Чыгыштан чыккан күн батышка батып, убакыт кычыраган кышта болот. Жакынкы айылдан көзгө атар мергенчи жигит болот. Тоого болгон ышкыбоозу күчөп, жаны жөн койбой, көздөрүнө аскалар эле тартыла берет. Кетип калайын дейт. Жубайы менен баш кошконуна болгону 9 ай өтүп, колуктусу ай күнүнө жетип калган эле. Түнү бою басып таң атканда атын токуп, кечке чейин келем деп бастырып кетет. Түн жарымы болуп калганда ээн капчыгайдын оозуна атын тушап, өзү жөө мылтыгын асына сүңгүп кирип кетет. Кою шактын арасынан турнабай салып отурса, көргөн көзүнө ишине алган жок. Өмүрү мындай жандыкты эч жерден көргөн эмес. Эки бутту, сапсыйган жүндүү, колдору узун кылычтай, тырмагы курч жандыктан бири-бирине эркелешип, тырмагы курч жандыктар бири-бирине эркелешип арзууларын арнап атышкан экен. Мылтыгын сунап, бирин мээлеп, машасын басып калды. Кайра уда эле атканга үлгүрдү. Адам жыты келе түшкөнүн дароо байкап, эркеги ургаачысын коргой алдына тура калып, окко өзүн тосту. Мындайды күтпөгөн ургаачысы өзүнүн сүйүктүүсүнөн ажыраганын билип, катуу чаңырып алды. Чаңырган үндөн мергенчинин кулагынан канатып, көзү караңгылап түбөлүк уйкуга кете берди. Тиги жандык түгөйүнөн ажырап дагы 3-4 жолу катуу чаңырганда аскалар да дүңгүрөй түштү. 8 айлык боюнан түшүп калды. Бир баласынын өлүү денесин, кайра ашыгынын башын кучактап, бүк түшүп соолуп жандарында жатты. Бир кезде экөөнү көтөрүп алып капчыгайды өрдөп, өйдөнү көздөй жөнөп кетти. Кечинде мергенчи барган жок үйгө. Түнү менен түйшөлүп, сана чеккен колуктосо таң ата көз жарды. 2 күн күтүштү, дагы деле мергенчи жок. Айылдан 10 чакты киши таң эрте үрүл-бүрүлдө издөөгө чыгышты. Ар бири мылтык, бычак, оттук таш салып алышты, не бар не жок деп. Баягы капчыгайдын кире беришиндеги ат өлүп жатыптыр. Бир нерседен шекип, аяр болуп калышты. Түшкө жуук баягы мергенчи жигиттин өлүгүн таап, атка өңөрүп, капчыгайдан эрте жарыкка чыгып кетүүгө шашылып, аттарын кычан бастырышты. Эртеси жигитти жерге берип колуктусуна кара жапты. Жанагы жандык багып алган наристе кыз ушул мергенчи жигиттин кызы болчу. Мына тагдырдын тамашасы. Кыз 15ке жашы жетип калган куракта ар түркүн жандыктарга, жан-жаныбарларга кол салып, курсагын тойгузууну үйрөтө баштады. Кийин бакса ошого окшоп калат демекчи, баягы кыз кадимкиле жез тумшук дейбизби, же чаңырык дейбизби айтор окшош болду. Кыштын күнү эле жез тумшук тамак таап келе жатып, тайгаланып, оор денеси урчук миздүү ташка чабылып, бул жалган менен кош айтышты. Энесинен ажыраган кыз тынч, түн токойдун жалгыз жандыгы болуп кала берди. Убакыт өз өкүмүн сүрөттемекчи, жомоктун башындагы кемпир ушул кыз болгон экен деп, энем жомогун аяктады. Мезгил күз болчу, талаалар кып-кызыл болуп, буудайлар ыргалып турар эле. Чоң атам ат менен Жаныберге күлүк жорго далай таптады. Таң ата шар суудан сугарып кел деп, мени жиберчү. Күндүзү күлүктүн уйкусун кандырып сылап, тарап, жемин берип, кечке жуук болгондо тер алабыз. Суутка келдиби, жаак көйүк болгон терин чоң атам сөймөйү менен жалап көрөт. Тузу жок калыптыр, кыл табына келген экен деди. Анан жетелей терин кургатмай, асманда ай сүттөй аппак болуп турду. Ыргалган буудайлардан ысык дем урат. Эртеси ат чабыш. Балдардын баарысы жасалгалуу бирден ат минип алып, бизди ээрчип алды. Гер күлүктүн жасалгалуу, гер күлүктүн үстүндө мен өзүмчө эле самолет минип алгансып баратам. Күлүктөр чубатуудан өттү. Маарага баарыбызды тизди да колду ылдый кылды.
Туйлап аткан күлүктөр аткан октой кетти. Гергүлүктүн оозун чиренип тартып алдым. Бир кезде колум карыша баштады. Айлам кетип калды. Эптеп атып тизгинди эрдин кашына ородум. Колум кыпкызыл болуп калыптыр. Тизгинден оролгон каны түшүп, жоон ортолоп жүрдүм. Чаң сапырылып, жол көрүнбөй да калды. Четкелеп чыктым. Алдыңкы топко аралаштым. Гергүлүк тимеле ала качат. Кыл табына даана келгени билинди. Арыш кергени марал. 4-5 метрди бир эле аттап, 4-5 метрди бир эле аттап атты. Башын жерге салып алган. Чоң атам канжыгага узун кайыш тилеп туруп байлап койгон эле. Күлүк чуркабай эле учуп бараткандай көрүндү. Карап тургандарга. Марага да аз калды. 4 күлүк бар эле алдыңкы топто. Тизгинди эрдин кашынан бошоттум да согончок менен теминип койдум. Кайран жаныбар кериле чуркадып элем, жол көрүнбөй калды. Элге жакындап калыптырбыз. Атаандаш кара гергүлүк экөө чогуу чуркап келе жатты. Манастын арбагы колдосун кой бер деп кыйкырып атты. Гергүлүгүм элдин сүрөгөнүнөнбү, же камчылаганымбы суурулуп алга чыкты. Чоң атамдын атын айтып кыйкырып, белек деп маарадан өттүм. Бул сөздү укканда чоң атам көзүнөн сүйүнүчтүн жашы ыргыды. Мындан өткөн бакыт барбы саяпкер үчүн? Ат жабыштан келе атып чоң атам гергүлүктүн тарыхын айтып берди. Базарга барып калдым. Көзүмө гер кулун бир башкача көрүнүп туруп алды. Жакын барып карасам ургаачы экен. Жүдөңкү, жүндөрү тескери айланган, биттеп дагы кетиптир. Жал куйругун уйгак баскан экен. Чат каягы кенен, аркак баш, кең соорулу, туяктары тик, төшү кенен булчуңдуу экен. Жанынан алыс кете албай койдум. Көзүм түшүп калды. Кымбатына карабай сатып алдым. 2 ай өткөндө эле өңүнө чыга түштү. Кийин керилген жылкы болду. 2 асыйына чейин жанына айгыр жолоткон жок. Таң калдым. Жазга мал үй салууга айдап койгом. Кайып болгонсуп жок эле болуп кетти. Ийне жоготконсуп сыйпалап эле таппай калдым. Арадан 3 жыл өтүп, жаз малы болуп калганда мал тоюнуп калган. Адырдын шыбагын жыттап жылкынын четинде отурсам, алыстан чаң сапырылып эле калды. Карасам баягы жоготкон кербем жанына гер кулунду ээрчитип алыптыр. Көргөн көзүмө ишенбей, Турнабай менен карадым. Даана ошол. Аябай сүйүндүм. Чуркап келип эле башын менин ийниме жөлөдү. Кучактап көпкө турдум. Колуну тим эле сүйкүмдүү экен. Анық күлүк кулун экен. Чуркап келатканда эле билинди. Энесинин алдында келди. Кийинки жылы жазга маал кербем дагы жок болуп кетти. Андан кийин такыр келген жок. Көп жыл күтүп жүрдүм. Келбей койду. Ошол кербеден калган кер кулун ушул күлүк. Кербе кайыптан келген го деп ойлоп калдым, деди. 5 класста аяктап калган мезгил эле. Кеч күйгүм асман ачык, мемиреп турду. Жылы басып Батырбек Айыштамдыкына бардым. Себеби мен жакшы көргөн кыз небереси болчу, Мессага. Көрүнүп ууру кылгансып сактанып көпкө турдум. Кээде ышкырып коем. Бир кезде эшикке сиңдиси чыгып мени көрдү да дароо кайра кирип кетти. 2 чоң чаканы көтөрүп экөө чыга келди. Сыдырым жел, 2ге өрүлгөн чачын сылап коет. Таза абага жыпар-жыты бурук суу эле түштү. Үнү назик, көздөрү жылдыздардай эле жаркырап атты. Ээрчишип алып сууга жөнөдүк. Эң көчөлөр шуудурап жалбырактын үнүнө кошулуп, кыздын назик үнү чыгат. 2 чоң чакан мелт калт суу мага бер деп көтөрүп алгам. Бир тамчысын дагы төкпөгөнгө аяр көтөрөм. Өзүмдү дүйнөдө жок бактылуу сезем. Мени үйдөгүлөр издеп калат, мен кирейин деди. Жакшы тур деп колун бекем кыса, бетинен алгачкы жолу өптүм. Мээме чагылган түшүп, жүрөгүм ысып, оозуман от бүрккөндөй эле болдум. Сүйөө, сулуу, менин периштем деп ааламды жара кыйкыргым келди. Бирок кыйкырмак кайда? Ошол көчөнүн иттери абаалап үрүп, мени узатып кала беришти. Алтынга бергис балалык курагы бүт эсине түшүп, баарысын көз алдында чагылдырып алды. Ошентип айылга кирип келдик. Үйгө жакындадык. Көп машиналар, кишилер бар экен. Боз үйгө карай ыйлаган бойдон бардым. Шыбак, эрмен жыттанган кийизди кучактап өксүп, ичим ысып, көзүмөн жаш токтобой ыйлай бердим. Эртеси чоң атамды жерге бердик. Чоң үймөк топонун алдында кала берди. Кеч кирип калган убак эле. Куран окуганга бардык. Чоң атамдын жыты эмес, топурактын жытын жыттадым. Арман дүйнө. Үйгө келсек гергүлүк тыбырчылап, кишенеп, кош куруп атыптыр.
Бир кезде чылбырын үзүп кетти. Түзеле мүрзөлөр жака чуркады. Баарыбыз артынан барсак, чоң атам коюлган дөңсөгө келип, Гергүлүк кадимкисиндей отуруп алып, көзүнүн жашын шолоктотуп ыйлап атыптыр. Тим койдук. Экөөнүн жаны бир болуп калган эле. Чоң атамдын кадырын тирүү кезинде биз билбей коюптурбуз. Жаныбар Гергүлүк билген экен. Андан кийин Гергүлүктүн көңүлү өспөдү. Башын жерге салган бойдон бир дагы жолу көтөргөн жок. Көзүнөн жаш токтобой, кычыктары чылпактап, жону жооруп, биттеп, туяктары өсүп, оозу карттап, жүдөп кетти. Күн кызарып батып баратканда мүрзөлөр жакты карап 2-3 жолу кишинегенди адатка айландырып алган. Касиеттүү Гергүлүк. 40 жылгын өткөргөндөн кийин кечке жуук чоң атамдын досу, баягы жомогунун каарманы кадимки Баатырбек Аяшатам атама бир кат берди. Атаң аманат кылган, берип кой деп, окуп, туура чечим чыгар деп, далга таптап койду да нар басып кетти. Каттын мааниси мындай: балам, неберемди 1 жаштан бактык элек. Апаң экөөбүз. Эрмегибиз, байлыгыбыз, сырдашыбыз, таянарыбыз, балдырап берген булбулубуз болчу. Неберем кеткенде үй энсиреп, караңгылыкка, өлүк жымжырттыкка айланды. Апаң да, мен да оорукчан болуп калдык. Небере менен чоң атанын ортосундагы мамилени түшүнбөйт экенсиң. Баламды окутам, тил үйрөтөм деп, чоң кылам деп колдон жулуп кеттиң эле. Ошондо түнү бою апаң ыйлай берип, эртеси турбай калыптыр. Оозуна наар албайт. Айылдын молдосун чакырып келип, дем салдырып атып, араң башын көтөрдү. Эсиң болсо, апаңдан айрылгың келбесе, мурасты таштап кет. Үйдүн кутун качырба, коломтону өчүрбө. Жиндердин, кумурскалардын, шайтандардын, момолой чычкандардын үйү болуп калбасын. Алдамчылык, каракчылык, кумар, карта, аялдар менен күн өткөрүп жүрүп турсуң, уктум. Түшүмө да кирдиң. Бирөөнүн ырыскысы менен жашайт экенсиң. Кордогон, зордогон, зомбулук жет атаңда жок эле. Сен кайдан чыктың? Тулпар бе, тулпар кулун туйт демекчи, апаң сени гана төрөгөн. Сенден үмүтүбүз чоң эле. Окуттук, тапканыбызды сага ташыдык, үйлөнттүк, үй салып бердик. Кечке күн баткача оор жумушта иштеп жүрдүм, баламдын келечеги деп. Апаң өмүр бою колун муздак суудан албай, мектептин тактайларын жууду. Кайсарыңа лапылдатып бурдап тамак жеп атасың. Кайсарыңа керилип чиренесиң. Үйдүн кутун качырып, бут кийимиң менен төргө өтөт экенсиң. Кудай билет, чычканды мурдуң канатып, Куран уктарыңа. Деги аман болчу. Ушунчаңда эсиңе келбесең, элди мындай кой. Апаң да, аялың да, балаң да ишенбейт. Жалгыз каласың. Өмүр бою сенин келечегиң үчүн деп башымды сайып шахтыда иштегенимди билесиңби? Жердин түбүнө түшүп караңгылыкта ымдуу суук, көк жыттанган туңгуюкта кээ бир жери тизеден суу кечип алып иштеген күндөр болду. Көздүн ак эле көрүнөт. Ай, жыл бою эшикке чыкпай калдык. Бир жолу берилүү менен иштеп атып байкабай калыптырмын. Чоң таш бутумду басып калды. Үнүм жердин 7 кабатына жете түштү. Жанымдагы адамдар араң деп атып, менин бутумду бошотушту. Шалкылдап эле калыптыр. Жаны жок. Күрөктүн сабын чыгарып шакшактап койду. Аңгыча шахтанын оозуна боз үйдөй көлөмдүү көмүрлөр кулап тосуп калды. Ичинде 2 ай жаттык, ачка, тамак жок, суук, күн көрбөгөн өңдөрүбүз кубарган, аба да жетпей бараткан. Арыктап, өлүм менен өмүрдүн ортосунда болуп калган кезде, сырттагылар тосуп калган чоң таштарды, көмүрлөрдү алып тазалап, анан бизди алып чыгышкан. Сынган бутум ошол бойдон бүтүп калып, өмүр бою аксак болуп калдым. 2-нчи группадагы майып деп пенсияга чыгып кутулдум. Баатырбек досумдун небере кызына куда түшүп, сүйүккө салып койгомун. Кийин алып бер. Гергүлүктү жайлоого агытып, күзүндө ашыма сойгула. Аркы дүйнөдө да жанымда жүрсүн. Мындан кийин чаппагыла, чуркабайт, көңүлү сынат, мени көрбөй калса. Келиним дагы эркек төрөсө, атын Баатырбек кой. Кош балам. Чыгарманын аягы. Аңгемени жазган Дайырбек Орозакунов, окуган Адилет Чубаков.